Кыргыз эли, саламатсыздар. Баарыңарга ден соолук каалайм, ишиңерге ийгилик каалайм. Буюрса мына келаткан шайлообуз жакшы өтүп, тынч өтүп, кыргыз элиме бир жакшы бир жаркын келечекти алып келе турган президент боло турганын Кудайдан тилейт элем. Анан эми мен силерге бүгүнкү айтып кетчү сөзүм жанагы Асылбек Шарипович жөнүндө айткым келет да. Себеби бул адамдын эмеге парламентке келип, айлыгын алып, уялбай, ошо элди аралап, ошо келип айлыгын кайсы гана напсиси менен, кайсы бети менен келип айлыгын алып кетти. Уят деген болуш керек да. Керек болсо ошо мореки күсүндөгү элдин көтөрүлүшүнө бирден бир орчунду эң себепкер ана башчысы ушул киши. Мына форма 2 менен канчалаган элдерди акча менен сатып алышты, подкуп болду, карап турдук. Тиги бийликтин адамдары, орган кызматкерлери карап туруп эчтеке деп айта алган жок да. Эчтеке деп айта алган жок. Себеби деген булар бийликте турган, ошол себептен буларга мышыгын пыштей албай турган кесип болчу да. Мен ошондо чоң казатта иштедим. Ошол моменттерде биз ошо карап эле турдук да, ошо карап туруп ичибизден караган өттү, чынын айтканда. Ушундай калыстыгы жок шайлоо өткөргөнүнө ичибиз аябай ачышты. Анан 4-үндө биз ушуларды түп тамыры менен тазалап жок кылууга бүтүндөй кыргыз эли түп көтөрүп чыктык. Андан кийин Сооронбай болсо тиги Садыр Жапаровду токтомун артка кайтарып, сенин тиги эмең тиги мыйзамсыз, илегитимсиз деп бизге сес көрсөткөндө ошо 7 дубандын эли бир түндө чогулдук. Бир түндө. Асылбек Шарипович, сиз эгерде кыргыз элинин ортосуна жарака кетирбейин, ушу кыргыз эли мынтымакта, бирдикте жакшынакай жашасын десеңиз, ичүүңүздү ичтиңиз, жечүүңүздү жедиңиз, кылчу кылгыктардын баарын кылдыңыз, ашкере кылдыңыз, кылганда дагы. Мына пандемияда агаң өкөң мындайча айтканда, мен сен деп эле айтайынчы, сенден коркпойм мен. Мени тим эле аттырып салсаң да мен коркпойм, бир гана Кудайдан корком. Өлүмдөн да коркпойм мен. Мен сенин байкең өкөңө мен тиги эмеден баштап, майдан баштап каршы чыккам. Азыркыга чейин каршымын. Сенин ошо парламентке келип, уялбай, акчаңды алып, айлыгыңды бет деген барбы? Сооронбай тиги ким? Асылбек Шарипович, уят деген барбы? Напси деген барбы? Сен ошо 2 айлык айлыгыңды жана жарадар болгон балдарга бер. Жарадарга ошо үйүндө ачка отурган аз камсыз үй бүлөлөргө бер. Сенин айлык алып ошол жерде бетти салаңдатып отурганга такыр акың жок, моралдык укугуң жок. Напсиң жок сенин. Кыргыз элин чекесине чыйкансың. Сени ким тиги сыйлайт, ким сени барктайт, ким кадырлайт? Өзүңдүн оштуктарың, тиги ошо жердештериң жанына таш баткан үчүн тиги трибунадан түшкөндөн кийин эмне кылды? Итиңди чыгарды го. Молодец. Ошондой патриот адамдар көп болуш керек. Сагышон тиги жеп жутарларга, жемкорлорго жол бербеш керек. Эми эмне келип отуруп алдың парламентке? Парламентке отурганга акың жок. Кыргыз элинин кыжырына тийбегиниң. Күзүндө ошо тиги агаң кетпей койгондо бир күндө чогулгандай чогулуп коюш, бир эле мүнөт, бир эле звонок мисалы. Эч кандай акың жок алдыгы жерге отурганга. Мыйзам чыгарбай эле кой. Сен чыгарганың, Текенин чыгарган, сен чыгарган, Атамбаевдин, Отунбаевалардын жана дагы согушогон жемкорлордун
чыгарган мыйзамынан биз ушуга чейин страдать этип келдик. 30 жыл мамлекетти кастыңар, тонодуңар, таладыңар, чарыктай чачтыңар. Дагы эмнеңер калды? Мына агаң Сооронбай Шариповичтин 140 гектар жери бар экен. Биз 4 сотык жерге жетпей жүрөбүз. 4 сотык. Канчалаган байкуштар пандемияда отурду. Ачка калды. Өлдү ошо ачкачылыктан, үй жоктон, көчөдө калып өлгөндөр болду. Кандай адамдарсыңар силер деген. Напси кайда силерде? Атаңар аябай жакшы киши деп угам. Элдин уламышынан. Бирок силер напсиңер, кекиртеңер, кернейден айырмасы жок. Бир крокодил болдуңар го. Силер кыргыз элинин чекесине чыйкан болбогула. Бийликтен кет. Сен Атамбаевдин учурунда эле айткансың. Тиги Сооронбай менин агамды эмеге президенттик шайлоого алып барып, ошону президент кылсаң, мен мандатымды тапшырып кетем дегенсиң. Эркекче. Сен эркек эмессиң. Эркектик сөзүңө турган эмессиң. Если эркек болсоң кет, элдин кыжырына тийбе. Эл уже сенден тажап бүткөн. Сени көргүсү да келбейт. Мен кечө тиги айылдан тиги кыштоодон келдим, алыс Ат Башы районуна барып келдим. Сурам жолоо кылып. Азыркы президенттик выборда элдин мнениясы кандай экен деп. Мен ошондо сенин агаңдын мыйзам чегинде жооп беришин көп элдер талап кылды. Көп элдер. Мен интервью мындай ооз-эки сурам жолоо жазадым. Сенин алкы жерде моралдык укугуң жок. Кыргыз элин тебелеп тепсеп бүттүңөр. Эмнени гана кылган жоксуң, Асылбек? Серый кардинал болуп, кабинетиңде тимеле айлаң эле жок, алтынды муусуна каптатайын дедиң, ошо успейт этпей калдың. Кыргыз эли деген серге окшогон жөөттөргө, жемкорлорго эч качан жол бербейт. Ушуну бир билип койгула. Жакшы эле көтөрдүк силердин кылган кылыгыңарды, жоругуңарды. Эми кыргыз элинен дагы эмнени күтүп атасыңар? Ошо тетигидеки эмеңде эле жата бер. Баягы күнү жүрбөдүң беле ошо айылыңды тиги оңдотуп, түздөтүп, скорый алып берип, түштөн кийин элдин камын көргөн киши болуп. Элдин камын көрбөй эле кой түштөн кийин. Эл кырылып атканда кайда элеңер агаң көңөр. Жүрдүңөр го эс алып, кымыз ичип, курсакты сылап. Же жалганбы? Болду, жетишет силердикке. Болбосо көргүлүктү көрсөтүп коет кыргыз эли.